Биз кандай болсок балдар ошондой болуп чоңоет. Анан ошон үчүн биз өзүбүздү тарбиялаганда анан балдар тарбияланат. Келечек муунда анан улуулардан уят кетти деген Элмирбектин бир жакшы сөзү бар эле. Эгерде улууларда уят жок болсо анан балдардан биз кантип уятты талап кылабыз? Ошол сыяктуу эле бизде өзүбүздү тарбиялап алганда, ата эне өзү тарбияланганда анан балдары туура тарбияланат. Чоң эне тарбияланганда балдары туура тарбияланат. Энелер туура тарбияланганда бала туура тарбияланат. Саламатсыңарбы урматтуу Мезгил медиа каналынын көрүүчүлөрү, кайрадан эле биз сиздер менен бүгүнкү программада кездешип жатканыбызга кубанычтабыз. Бүгүнкү программамда сүйүктүү каарманым бар. Сүйүктүү дегеним эзелтеден ата бабаларыбыз аял затын өзгөчө урматтап жана аздектеп келген. Учурда дагы 3 баланы тарбиялап эмгектенип келе жаткан бүгүнкү менин каарманым Чудубаева кымбат эжеке менен маектешмекчимин. Аны эмесе деги эле үй бүлөдө аял заты бала тарбиялоодо анын ролу канчалык деңгээлде маанилүү деген темада сөз кылмакчыбыз. Саламатсызбы кымбат эжеке? Саламатсыздарбы? Мен дагы ой бөлүшкөнгө, мен ичимдеги айтылбай жүргөн, калай калкка жеткизе албай жүргөн сөздөрүмдү бөлүшкөнү чакырганыңа чоң рахмат ула. Бүгүн ушу сиз менен маектешимде эркин маек курайын деп турам. Эжеке айтсаңыз, деги эле эзелтеден ата бабаларыбыз мындай жаш муундарды деги эле үй бүлөдө, үй бүлө институтун курууда жөнөкөй эле бир макал лакаптар негизинде өзүнүн жашоосунун басып өткөн изи менен эле тарбиялап келген да. Ай балам муну кыл, анан тигини кыл дебестен жөн эле өзүнүн жашоосу менен үлгү болуп келген да. Сиз да бүгүнкү күндө бала тарбиялап жатасыз. Деги эле үй бүлөдө кандай энеси жана кандай тарбия берип жатасыз? Ушул жөнүндө менин көрөрмандар менен кенен маек куруп берсеңиз. Жакшы эле болот. Эми мен үй бүлө жөнүндө өзүм айта кетсем, мен бир кыз, 2 уулдун энеси боломун. Анан Кудайга шүгүр аларды тарбиялап чоңойттук. Анан ошол тарбиялап аткан мезгилде көпчүлүгү ушу энеден көз каранды болот. Баланын тарбиясы энеден көбүрөөк көз каранды экенине мен өзүмдүн үй бүлөмдөн, биз өзү 8 бир тууганбыз. 8 бир тууганды үй бүлөдө чоңойгон ошол чөйрөдөн кичине тажрыйба алдым десем болот. Анан дагы көп маалыматтар аял аркылуу балага берилет. Эне баланы 9 ай ичинде көтөрүп жүргөндө эле энедеги баардык информацияларды бала өзүнүн канына сиңирип алат. Аң сезимине ал нерселерди билинбегени менен баардыгы ошол жерге сиңилет. Эненин мааниси өтө жогору деп, эненин сүйлөгөн сөздөрү, баскан турганы, жүргөн турган даже мимикасы, эмоциялары дагы катуу кыйкырып сүйлөсө, балдары да ошентип кыйкырып сүйлөйт. Акырын сүйлөсө, апасы акырын сүйлөгөн балдары да акырын сүйлөйт. Анан балдар өзү биздин эле копиябыз болуп калат экен. Интонациябызга чейин, даже мимикабыз менен, колубуз менен кантип сүйлөсөк, кайсы сөздү кандай айтсак, балдарыбыз ошону кайталап, ошондой болуп чоңоет экен. Ошон үчүн биз айткан сөзүбүздөн да сырткары жүрүм турумубуз балдар үчүн үлгү болот да. Бүгүнкү күндө биз тарбиялап жаткан балдар, кыз болобу, уул болобу, алар биздин ошол өзүбүздүн жүрүш турушубуз аркылуу алар губкадай болуп сиңирип, анан ошол эле нерсени кайра бир кайталайт деген ойду айткыңыз окшойт, коомгочу. Бүгүнкү учурда деги эле жалпы мындай жумурай журтчулук, эки жакты айлана чөйрөнү көз чаптырып карасак, биздин коомубузда ушул балага тарбия берүү жааты кандай болуп жатат деген көз караштасыз? Эми биз азыр жаштар мындай эмес, биз илгери мындай элек, биз мындай тарбиялуу элек деген менен, бирок баары деле балдар деле биз эмнени жасасак ошону көрүп өсүп атпайбы? Анан балдарды тарбиялабастан биз өзүбүздү тарбиялашыбыз керек. Бул дүйнөнү өзгөртүш үчүн биринчи адамдар өзүндөгү ата эне өзүнүн көз карашын, айрыкча эне өзүнүн көз карашын өзгөртүш керек. Бул дүйнөдөгү болгон дүйнөгө, мектептерге, жасалып аткан айлана чөйрөгө адам, аял киши өзүнүн көз карашын өзгөрткөндө, анан аял бактылуу болгондо үй бүлө бактылуу болот. Аял өзүнүн бактысын сезбей, качан болсо кейип кепчий бере турган болсо, балдар деле ошондой бактысыз болуп жүрө берет. Анан балдарды күнөөлөбөш керек. Балдар биздин тарбиябызды алат. Андан сырткары дагы бул Кыргызда
бир жазылбаган мыйзамдар бар. Аны биздин тайнелерибиз, чоң энелерибиз дайыма эле айтып жүрчү. Мындай болду деп жөн эле тарбия катары айтылганы менен анын баардыгы ушу кыз бала, айрыкча кыз бала келечектеги эне болот, келечектеги бала тарбиялоочу, ушу тарбиялуулукту, улуулукту улантуучу кыз бала болот. Ошон үчүн кыз балага илгертен эле тарбия бергенде 40 жерден тыюу кылып, кыздын адебин, кыздын ыйманына көбүрөөк көңүл бурушкан. Кыздарга тарбия берип атканда акырын сүйлө, анан секирбей акырын бас, ар дайым ошондой бир назиктикке, ар дайым ушу улуулукка ушу кыздар алып келерин Кыргызда бул жазылбаган мыйзам. Бул аны айтылбаса деле баардыгы белгилүү болгон. Кыздар бара бара кийин үй бүлөнү курганда деле үй бүлөбүздө эне деген энеде болуш керек. Ал эне ар дайым кандай эне эмнеге толсо, энен ошол бул чөйчөк болот. Бул үй бүлөдөгү баардык жакшында жаманда тарката турган чөйчөк болот. Ошондуктан эненин ичи сүйүүгө толгондо балдарына, айлана чөйрөсүнө, кошуналарга, тууган урукка деле жакшы ичинен сөздөр чыгат. Эми казандагы бар нерсе чөмүчкө чыгат экен да, ошол сыяктуу эле ичинде сүйүүгө толтура болгон аял ал айлана чөйрөсүнө дагы сүйүү тартылайт, бала чакасына да сүйүү тартуулайт. Анан эми ал сөзсүз эле эми бул жашоодо көп оор шарттарда жашаган энелер бар. Ошонун кыйынчылыгын көтөрүп, кээде жалгыз боо энелер бар, өздөрү балдарын тарбиялап аткан. Алар деле туура түшүнсөк болот. Бирок канча эме болгон күндө деле, канча кыйынчылык болгондо деле эне деген ал баланы төрөп толгоого тартканда кандай оорду, кандай ооруну башынан өткөрсө деле жашоонун ошол сыноосун баласы үчүн көтөрүп, эне баласы үчүн ага чыдап, баласы үчүн ал чоң ийгиликтерди, максаттарды, бийиктиктерди багындыра алат. Эненин күчү ошондой күчтүү болот да. Ошондуктан энедеги күч бул эч кандай эч нерсе менен тең келе албайт. Энедеги күчтү эч нерсеге тең келе албай турган нерсе. Биз ошол күчтү аялдар пайдаланышыбыз керек. Ошол күч аркылуу биз көп жашоону өзгөртө алабыз. Ошол күч менен жашасак, ошол күчтү пайдалансак, туура пайдалансак. Анан кийин эми жашоо кыйын болуп атат, ооба. Бир жагынан иштеп келип тыйын табып, бир жагынан баласына тарбия да бериш керек. Анан тарбияга дайыма эле отуруп алып эле балдарына акыл айтып, же андан эмес ар бир сүйлөп аткан сөздө деле сөздүн күчү бар деп коет. Ар бир сүйлөнгөн сөздү күчү болот. Анан баардык нерсе сөздөн башталат. Жакшы сөз дагы жакшы ийгиликтерге алып барат. Анан кийин жанагынтип карганып, кээде жаман сөздөр сүйлөп койсо, алар ошол өзүндө ошондой ниетине жараша деп, ошо ниеттерди туура эмес ниеттерге алып бара берет да, ошол жаман сөздөрдү эле. Анан ошого балдарга дайыма жакшы сөз сүйлөгөнгө, өзү аялдын оозунан жакшы сөз чыкса, ошол сөздү балдар канына сиңирип алат. Балдар сөзсүз энеси кандай болсо дал ошондой сүйлөйт. Интонациясына чейин, сүйлөгөндөрүнө чейин, даже эмоцияларына чейин, ушу апасынын сүйлөгөн мимикаларына чейин ошолорду кайталап өсөт да бала. Анан жакшы сөздөрдү көбүрөөк сүйлөсө, анан балдарга ал дагы балдарга өтөт ал нерсе. Анан экинчиден бул сөз деген нерсеге да көбүрөөк токтолсок, баардыгы сөздөн башталат. Жакшы сөз бул өзү сөз менен антта бекитилген, каргыштагы багытталган сөз менен. Анан бул маани бербей мындай сүйлөй бергенде деле, мисалы үчүн айтып кетсек, бир жылдарды баардыгыбыз эле кыргыздарда эмне деп бата берип жүргөн, тапкан ташыганыбыз тойго буйрсун деп эле бата берип койчу эле. Анан кыргыздардын каерден иштеп тапса деле ошол тапкан ташыгандарын тойго буйруп эле, ошентип эле анан той аштарга каттап эле ошол менен эле өзүн өнүктүрө алып, анан ошол сөз менен бата берилип атат. Бата берип атканда да ошол сөздү туура айтып үйрөнүш керек. Ал бата берилип атканда бир эле өзү айттыбы, анан ошол тойдо отурган 200 адамбы, 500 адам баардыгы ниети менен омин кабыл болсун деп ошолордун баардыгы кабыл кылып, аны мынча айтканда печать менен бекитилип атпайбы? Демек бул сөз жөн эле сөз эмес, ал печать менен бекитилген сөз болгондон кийин ошо сөздүн күчү аябай орундала турган нерсе да. Ошол сыяктуу аял кишинин деле өзүнүн баласына айтылган ар бир сөзү уже печатталып, бекитилип, ар бир сөзү айтылган ар бир сөзү жөн кетпейт. Анткени баардыгы сөздөн башталат. Анан ошого айтмакчы, мисалы үчүн
нике кыйып атканда деле кандай кылып коет. Азыр нике кыйганда сен буну кабыл туттуңбу, анан кабыл туттуңбу деп бири бирин ошондой кылат. Анан кабыл туттум деп эле нике менен өздөрү ушу никеде деле сөз менен бекитет экөөнүн мамилесин. Эми ошол убакта деле ошондой кылып ооба мен кабыл туттум. Анан дагы ошо биз буну никеде дагы бир бата берет аерде аксакалдар ошол тең ар кылады. Бул деле ошол печать менен ал да бекитилет. Баардык сөз менен бекитилет. Анан ал жерде дагы ушул да бир айтып кетким келет. Ошол жерде азыр ажырашуулар көп деле жашай албай жашоосун улантып талбай кеткендер деле көбүрөөк болуп атат. Ошо нике кыйганда мен сага өмүр бою сен үчүн өзүмдү арнаймын, сен мени арнайсың, эми мен сени багыштадым деген сөздүн маанисин кээ бирлер түшүнүп айтат, кээ бирлери түшүнбөй деле айтат да. Анан ошол сөздү бир өздөрүнчө деле өзүнүн жүрөгүнөн чыгарып эле ошону деле айтып койса, ошону эне балдарга, например, балам эртең үйлөнөсүң, ушундай эме кыл, үй бүлөңдүн сен кармашың керек. Өзү негизи үй бүлөдө эркек деген бул үйдүн негизги күчү, башчысы болуш керек. Үйдүн негизги башчысы болот. Ал башчысы болгондон кийин үй бүлөдө аял болсо, ал анын куту ошол башчыныга баш ийип, ошонун мыйзамдарды өзү аял киши өзү эме болгондо жакшы мыйзамдар менен ушу эркекти сыйлап, атасын сыйлап, илгери деле биздин ата энелерибиз ой атаң келатат, катя атабыз урушпаса деле азыр атаң келсинчи, атаңа айтып коем деген эле бир ооз сөз үчүн биз атабызды ошентип сыйлап, атабызды эме кылып отурганбыз дейм. Анан атабызды жаман көрсөтөйүн деген жок. Эми атаңар иштен чарчап келди, тынчыраак отургула. Анан азыр атаң келип калат, азыр ага чейин тез болгула, атаң келгенде тым отургула десе, биз ошого көнүп отурчу элек. Тайытабыз тамак ичип атканда биз чаңытпай тынч отуруп турчу элек. Тайнемдин колунда деле жүрүп калдык. Дайым ошондой бир улууга деген башкача. Мисалы үчүн атабыздын өзүнүн баш кийим койгон вешалкада ошондой жери бар. Анан кийин ошол жерде өзүн иле турган эле бир оруну бар. Ошол жер килинет. Аерге башка бирөөбүз бош турса деле эч кимибиз эч нерсе илбейбиз. Ал өзүнчө ошондой бир айтылбаган, жазылбаган бир мыйзам бар үй бүлөдө. Атанын орду деген. Аны ким түзүп атат? Аны эне түзүп атат да. Аны аял киши түзөт. Аял киши бул атаңдыкы. Бул атаңдын эмеси, буну буюмду, буну тебелебе, бул атаңдын эмеси, атаң урушат азыр деген мамиле менен эле, ошондой сөздөр менен эне эле ошол нерселерди, ошондой тарбияларды эне берет да. А эгерде энеси антип айтпаса, анда атасынын кийимин тебелеп деле, атасы отурган жерге уже келсе эшиктен келген ата болуп коелучу деп атабыздын ордуна отуруп алып өзүнчө эме кылып коебуз да. Анан апабыз келе атса да урушпасын деп анан туруп кетебиз. Ошондой атага деген өзүнчө ыймандуу, ийкемдүү, ийилүү, ошондой баш ийүү деген атага деген айтылбаган бир мыйзамдар бар да. Бул улуттун улуулугу. Бул аны мындай болгула, андай болгула деген эмес. Мисалы үчүн тайнелерибиз тайтабызга жасаган мамиледен апабыз атабызга ошондой мамиле жасайт. Анан биз үй бүлөбүзгө ошондой мамиле жасайбыз. Ошондой болуп аял киши өзүнүн мамилеси менен, сөзү менен анан балдарына жазылбаган мыйзамда эле тарбия кете берет да. Абдан жакшы, кымбат эжекес. Эртеден бери сизди угуп отуруп, деги эле бүгүнкү күндө 3 баланын апасы, энеси катары тарбия берип, мээрим берип жаткан эне катары ата бабалар эзелтеден негизи эле баягы кыргыз эли жазылбаган мыйзамдар менен тарбиялап келген деп айтып өтпөдүңүзбү? Анан кыргыз элинде деги эле ата тектен калган бир улуу сөз бар экен да, абир тапса баласы дейт. Бул үй бүлөдө ошол ата эненин куту деген да бир кеп бар да. Анан деги эле сиз айтсаңыз, ушул бүгүнкү учурда мындай азыркы биздин ушул коомдо, биздин жашоодо, биз жашап жаткан чөйрөдө деги эле үй бүлөдө эненин ролу ушунчалык чоң экенин айтып атпайсызбы эртеден бери? Анан мен дегеним негизи эле акыркы убакытта ушул жалпы жаштарга үй бүлө институту дейбизби? Коомдо ушу үй бүлө институту бала тарбиялоодо ата энелер кандай тарбия берип жатат деп ойлойсуз? Кандай үлгү болуп бере алат деп ойлойсуз? Жеке баягы коомдук ишмер катары дагы баам салып келаткан эне катары айтсаңыз да. Эми азыр көпчүлүк үй бүлөлөрдө тарбия туура берилип атат, туура эмес берилип атат деп бир нерсе айтыш кыйын. Ар бир үй бүлөнүн бизге көрүнбөгөн караңгы жактары бар, биз түшүнбөгөн жактары да болуп калат. Бирок баардыгы эле кайсыл жерде болбосун дагы деле айтып кетмекмин, ошо аялдар эгерде балдарына, кыздарына
туура мамиле кылса, мисалы үчүн автобуста деле келип атсак, илгери биз жаш кыз болуп жумушта иштеп атканда отуруп чай ичип калсак деле, мындай обедте чай ичип калабыз. Анан бизден улуулар отурса, биз өзүбүз туруп эле столдорду жыйнап тазалап, аркасынан идиш жууп койчу элек. Анан биз очередь деген, жежу деген нерсе жок эле. Анан эми азыр мындай коллективде иштеп калабыз. Анан кийин ошентип анан обедтерде чай ичип калсак деле, анан кийин мамилелерди байкап калам да. Даже өзүнүн мындай столду алгандан кийин туруп аркасынан жыйнап коеюн, жаш кызмын го дегени жок эле. Анан кийин туруп алып эле өзүнүн даже кружкасын деле жуубай эле алып эле, анан өзүнүн кружкасын алат, болду. Анан кийин алып барып столуна коюп коет дагы. Анан кийин за собой убрать деген нерсе бар го, андай жок да. Биз улуулардыкын аркасынан жууп коелу, тазалап коелу. Бир жактан тойлордон келсек эшик алып келет улуулар. Анан болуптур деп алардын батасын алып, эшигин алып чай ичип коебуз да, анан аркасынан жыйнап коебуз да. Анан азыркы жаштардын арасында көпчүлүгүндө ошондой нерсе өздөрү билип кыла коеюн деген нерсе жок да. Анан бул эмне себептен ушундай көрүнүш бар деп ойлойсуз? Бул үй бүлөдө ата эненин тарбия берген жетишсиздигинен улам болуп атабы, же үйдөн балдарды үйрөтпөгөндүктөн, айтпагандыктан ушундай көйгөйбү? Эми бул кээде бунун эки түрлүү, тыйындын эки жагы, монетанын эки жагы бар сыяктуу. Бул деле ошондой мамиле да. Мисалы үчүн эгерде жеңесинин колунда эркелеп өскөн кыз болсо, эми ошо жеңеси кылып коюп, анан кийин мен эмне үчүн кылышым керек, ошол кылыш керек деген. Анан эгерде көбүрөөк үй бүлөнүн ичинде эң кичинекей болуп чоңойгон болсо, анан кийин сен кыл дей берсе, ошодон тажыгып калгандай мамиле кылабы. Анан кийин ушундай кылып койбойсуңар десе, у нас дома хватает таких деп эме кылып коюшат да. Анан кийин ошого ашыкча сүйлөгүң деле келбейт да. Анан кийин аракет кыласың, эми ошентип 2-3 жолу ошондой кылып жасай берсең, анан өздөрү келип кайра аркасынан жыйнашып, ошондой мамиле кылып калышат да. Анан кээ бирлери, көпчүлүгү бул үйдүн өзүндө эми кой, сен жөн эле кой, отура бер, өздөрү кылып алышат, отура бер, өздөрү кылат деп, кызын бир аз эркелетип, жеңилеринин алдына жеңилерин кылат да, отура бер деп ошондой кылып койгон. Анан эми сен кичүүсүң, тура кой деген нерселерди деле, буну айткыла деп айтыш деле кылдым. Бул илгертен эле айтып келген жазылбаган мыйзам болуп, эне өзү ошолорду баласына уже үйрөтө башташ керек. Анан кийин деле келин болгондо жасап үлгүрөсүң дейт. Келин болгонго чейин эмелерде бир навык болуш керек да. Ошону үйрөнүп тура калып, отурса эшиктен бирөө келип атса шап тура калуу деген болбойт, отура берет. Ошондой мамилелерди дагы бизге эч ким айткан деле эмес, мынтип тур ордуңан келбеди, улуу келгенде жатып алат бекен деп чалкалап жатса жата берет ошо ойдон. Андай кылбастан эшиктен бирөө кирип келип атса, өзүңөн улуу келип атканда шап тура калып, даже мейман келип атса деле ордуңан диванда кыйшайып жатпай тура калып учурашып, бизде ошондой бар. Анан азыркы жаштарда тур демейинче турбайт да, ошонусу бар. Абдан жакшы, ушул жерден жакшы бир маселени козгоп өттүңүз, эжеке кымбатчы. Мен дагы ушул нерсени көрүнүштү баамдап жүрөм да. Анан менде мындай ой жаралат да, негизи баягы эртеден бери сиз жазылбаган мыйзам жөнүндө айтып атпайсызбы? Биздин ата энелер деген эски баягы ошо биздин аталарыбыз, чоң ата, чоң энелерибиз дейли, алар бизди ошо жазылбаган мыйзамдар менен, эрежелер менен тарбиялап келди да. Анан менде мындай бир ой жаралды да, мисалы үчүн бүгүнкү учурда ошол ата энелер өзлөрү мындай үлгү боло албагандыктын натыйжасынан, өзлөрү ошол мындай айтпаса деле, бирок кылган иш аракетке байланыштуу болот деп атпайсызбы? Ошол нерсе кылынбагандыктан, демек жаштарыбыз күнөөлүү деле эмес бул жерде. Баягы үйдөн көрбөгөндүктөн, баягы кыргызда жакшы макал бар го, балапан уядан эмнени көрсө, ал учканда ошону алат дейт. Ошол сыяктуу бир мындай сценарий болуп атабы десек болобу? Андай болушу деле мүмкүн. Мисалы үчүн бизге деле мындай кыл, андай кыл деген эмес. Эми дагы бир мындай мыйзам бар да. Мисалы үчүн баардыгыбыз тамак жеп отурсак, анан пока атабыз тамак жеп бүтүп, омин демейинче эч кимибиз дасторкондон турбачубуз кичинекейбизде. Анан отур деп мынтип бата кылып эле мынтип туруп кетмей жок да. Азыркы жаш балдарда улууларбы, кичүүлөрбү жеп бүтүп эле анан мынтип эле омин деп коюп эле, анан батам өзүмдө деп коюп эле туруп кетип калат да. Анан улуулар тамак жеп атканда эч качан бата кылып туруп кетпейт. Аны бизге эч ким деле айткан эмес, бирок бир өзүбүз билчү болчу. Эми улуу киши тамак жеп атса, анан биз кантип анан бата кылабыз деген нерсе бар эле да. Айттырбай эле кылчысыздар. Анда биз мындай анализ жүргүзсөк болот экен да. Менин жеке баамымда бүгүнкү күндө учурдагы ушул үй бүлө жаатында бала тарбиялоодо энелер, аталар
жалпы эле үй бүлө ошол жаштарга биз туура тарбия берүүдө эле ийменүүчүлүк деген жоктуктан улам ушул көйгөй болуп атат окшойт деп мен ойлоп койдум да, сиз айтканыңыздан улам. Чын эле ушундай болуп жатабы анда? Ооба, ошондой болуп атат. Баягы ийменүү деген, тартынуу деген, эми биз эми баягы эркин тарбиялоо дегенге өтүп калдык. Бул эркин тарбиялоо деген жакшы эле багыт, бирок анын дагы өзүнүн чеги болуш керек. Анан ийменүү деген, улуудан ийменүү деген бул өтө чоң нерсе. Бизге өзүбүз ошону үйрөтүшүргө, өзүңдөн улуу турганда кандай кыласың? Өзүңөн улуу адам менен эки колдо учураш. Өзүңдөн кичүүгө мынандай деп айт. Ошо окшогон нерселерди эми ата эне бир ооз айтып коюш керек. Анан ата эне өзү ошону көрсөтүш керек. Анан кийин сырттан келгенде өзүңдөн улуу келип аткандарга ошондой ийменүүнү көрсөтсө ата эне, анан кийин сенин айтканыңда деле туура мандем бар. Ошо ата энеси өзү үлгү боло албай атат да. Ата энеси үлгү болуп тарбияласа, ал ошондой болмок. Ошол тарбияга кетмек. Эми азыр жаштарды деле эгер андай нерсени көрбөсө, булар өздөрү деле көрбөйт да. Сиздердин бала чак, сиздердин баягы ошол өткөл курак деп коет го кыргызда. Өткөл курагыңызда, ошол жаш кезиңизде үй бүлөдөн алган таалим, тарбия баягы артка кылчайып карасак, Советтер Союзу доорунда баягы мындай бир улуттук идеология деген нерсе, мындай аябай үй бүлөлүк институттагы өтө мындай жакшы нукка түшкөн эле да. Бүгүнкү күндө ошол нерсенин кыргыз коомчулугунда мындай ошол нерсенин аксап калгандыктан улам биз ушундай бир багытка баратабызбы? Ооба, бул деле ошондой болуп атат. Бизде азыр мындай тарбияга багыт берүү деген, даже тарбия жөнүндө ойлогонго бардыгы эле кара курсактын тыйын табуунун аркасынан жүрүп эле бул балдарга туура багыт берүү деген бир мезгил, бир этап болду да, ошол жерде көңүл бурулбай калды. Анан көңүл бурулбай калган нерсеси эмне? Бир совет доорунда эле бир жакшы бир иш чаралары бар эле. Ар бир жерде жакшынакы болуп партия ум и честь и совесть нашей эпохи деп жазып койчу эле. А ошону күнүгө окуп атып эле, анан биз ии деп эле, анан күнүгө окуп атканда деле мээде, биздин өзүбүздүн мээбизде ошол нерсе калып калат. Окуу, жана окуу. Анан кийин ар дайым ушундай чоң улуу сөздөр ошондой жазылып турчу эле. Анан дагы бир нерсе, мен Казакстанда окуганда институттун ичинде ар дайым казактын улуу жазуучуларын, акындардын сөздөрү жазылып илинип турат эле да. Анан биз азыр андай нерселер аз эле болот. Мисалы үчүн кантип эле ушул жерлерге чоң кылып эле 9 жолдун тоомун деген толтура. Азыр рекламный чала сабат кылып эле реклама шиттерди илип койгон, чала була жазып, орусча, кыргызча аралаштырып, кыргызчаны да толук туура жазбай. Анан ошол жерге мисалы үчүн чоку болот тоолордун бийик жери, чокудай бол кыргыздын жигиттери деген сөз турса, күнүгө ошону окуган сайын өзүнө эрдемсип, күнүгө ошол сөздү көрүп турса, 9 жолдун тоомуна илип кой ошол сөздү. Күнүгө окуган сайын бир күн кетсе да, 2 күн кетсе, 3-үнчү күн, 4-үнчү күнү мен чокудай болушум керек, мен ошондой болушум керек деп биздин эр жигиттер өзүнчө ошол эмеге, бийиктикке умтула баштайт. Ошол сыяктуу анан кийин өзүбүздүн жакшы өзүбүздүн улуттук жакшы сөздөрдү өзүбүз толуктап мааниси менен айта албайбыз. Анан айтканда деле биз ар дайым эле автобуста кетип атабыз, кимде кетип атабыз, ушу айткың келген нерсени токтотуп эле айта албайсың. А бирок жазылып турган нерсени кааласаң да, каалабасаң да окуйсуң аны. Ошондой нерселер жазылып илинип турса, ошо бул партиянын жакшы иш чарасы болчу. Күнүгө окуй берсе, күнүгө карай берсе, ошол жакшы эмеге, жакшы сөздө, бул деле сөз, ошол күчү менен ошол өзүнүн эмесине жетет. Жеңишине, бул сөз өзүнүн таасирине жеткизет, адамдын мээсинде ошол дайыма ошол иштелип турат да. Баягы психологиялык жактан дагы адамдын көргөн нерсеси дайыма аң сезимде калыптангандыктан анан туура нукка бурулат деген бир ойду айттыңыз окшойт. Рахмат кымбат эжеке, эртеден бери ушул өзүңүздүн жашоо тажрыйбаңызда кандай үй бүлөдө тарбияласаңыз ошол нерсе менен баягы бөлүшүп, жазылбаган биздин ата бабаларыбыз мыйзам элине тарбиялаган, ошентип тарбияланып келгенбиз деп бүгүнкү учурда ошол жаштарга дагы бир багыт бере турчу, сабак бере турчу жакшынакай жүрөгүңүздөгү толгон ички көрөнгөнүңүздөгү сонун алтын казыналар менен бөлүшүп бергениңиз үчүн ыраазычылык билгиземин. Анан жалпы эле ушу менин көрөрмандарыма акыркы микрофон сунайын, эркин микрофон болсун. Жалпы эл жумурай журтчулукка, бизди көргөн көрүүчүлөрүбүзгө кандай каалоо тилегиңиз бар?
эми кандай калуу тилек, ар дайым жакшылыктарды ойлойлу, кыргызымдын келечеги аябай көп үмүттөр бар. Албетте биз эми небере чеберелерибизге ошол улуулукту улантып беришибиз керек, улуттук улуулугубузду. Анан дагы бул жерден дагы бир бөлүшкүм кетким келет. Азыркы замандын бир ушундай тажрыйбадан артып калган сөзү, мисалы үчүн уктум, унуттум. Балага айта берсең, уктум, унуттум. Көрдүм, билдим, анан жасадым, үйрөндүм. Эми ошол сыяктуу балабызга деле тарбия берген укту унутуп калат. Анан көрсөтүш керек мынандай деп. Анан көргөндө уже билип калат. Анан өздөрүнө жасатканда ал үйрөнөт. Ал 1-2 жолу жасагандан кийин өзүбүз менен кошо жасап, ээрчитип жүрүп, мисалы үчүн биз тайтам эме кылып атканда, атам деле отун алып атканда, отун жарып атса, балдары колуна жардам бербесе деле жүрдү ээрчитип алчу эле. Жок дегенде жанында жүрсө атасынын жасаганын көрөт да, ошондой болуп. Ошентип жасадым, үйрөндүм болуп сиңип калат да мээсине. Ошон үчүн азыркы жашоонун принциби ошондой болуш керек. Балдарга жакшы тарбия бериш үчүн биринчи уктум, унуттум, көрдүм, билдим, анан жасадым, үйрөндүм деп өзүбүз сөзсүз ушул 3 этапты ар бир жакшы мамилени үйрөтөбүз, жакшы тарбияны үйрөтөбүзбү, ушул 3 этап менен үйрөтсөк жакшы болмок. Абдан жакшы ата канат, ушул нерсе ар бирибиздин жүрөгүбүздөн орун алып, жана ар бир үй бүлөдө орундалсын деген тилегибизди билдирүү менен бизге бөлүнгөн убакыт өз соңуна келип жетип калды. Ал эми сиздин иштериңизге албан ийгиликтерди каалайм. Рахмат, силердин иштериңерге ийгилик. Ушундай ой бөлүшүп, мен өзүмчө бөлүнө албай, көпчүлүккө бөлө албай, көпчүлүккө жеткизе албай жүргөн сөздөрүмдү бөлүшүп, бул калай калкка жеткизип бергениң үчүн чоң рахмат улан сага дагы. Рахмат эжеке, сиздин иштериңизде да ийгилик болсун. Ал эми урматтуу көрөрмандарым, бүгүнкү программада сиздер ойлон ойгон программасында үй бүлөдө энелер деги эле балдарды кандай нукта тарбиялаш керек жана эненин ролу канчалык деңгээлде маанилүү, ушул туурасында бүгүнкү менин маектешим кымбат эжеке Жакшынакай сөздөрү менен бөлүшүп берди. Эмки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.